Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Пульстен соолук программасы жанынан алып баруучусу мен Айнагүл Турдуева. Бүгүн биз сиздерге сулуулук темасында бетке кам көрүү жөнүндө айтып беребиз. Ал үчүн бүгүн биздин студияда сулуулук жана бетке кам көрүү боюнча эксперт Мамытова Гүлзина Шермаматовна конокто. Саламатсызбы? Куш келипсиз биздин студияга. Эскерте кетсек, сиздер Пульстен соолук программасын түз эфирде көрүп жатасыздар. Эгерде сурооңуздар болсо, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номер аркылуу сурооңуздарды жазсаңыздар болот. Көрсөтүүбүздү улантабыз. Анда эмес айтсаңыз, Гүлзина айым, бул бетке кам көрүү менен биз айымдар өзүбүздүн сулуулугубузду сактап кала алабызбы? Албетте сактап кала алабыз. Анткени дегенде беттин терисине туура кам көрүү, беттин терисинин абалы кандай болот? 80% бизден көз каранды, 20 гана пайыз генетикадан көз каранды. Ошондуктан өзүбүз түздөн түз таасир эте алабыз бул нерсеге. Анан жаш өткөн сайын дагы териде курактык өзгөрүүлөр пайда боло баштайт. Ошондуктан жөн эле отуруп, анан бет өзү жакшынакай болот деп айтыш бул мүмкүн эмес. Кам көрүүбүз керек. Рахмат. Андан кийинки сурообуз бул теринин кандай түрлөрү бар? Жана ага кам көрүү боюнча бир көрсөтүп айтып берсеңиз, ага бизге Мадина жардамга келет. Келиңиз, Мадина. Мадина келсин. Теринин түрлөрү боюнча айта турган болсок, жалпылап алганда 4 түрү бар. Бул кургак тери, майлуу тери, аралаш тери жана нормалдуу тери. Ал сырткы көрүнүштөн эле байкалып турат кандай экендиги, мындай карап туруп эле теринин кандай экендигин байкаса болот. Эгерде кургак тери жөнүндө айта турган болсок, тери жука тартып, анан кургап турат, бозомтук түстө болот көбүнчөсү. Жукалыгынан эле билинет теринин кургак экендиги. Тери майлуу болгондо бардык участок деп коебуз го, теринин баары тең майланышып, анан калың болот. Калыңдыгынан эле байкалып турат. Андан сырткары баягындай безетки сыяктуу көйгөйлөр болушу мүмкүн. Анан баягы апельсиндин кабыгы сыяктуу болуп, тешикчелердин дагы болгондугун байкайбыз майлуу териде. Аралаш тери болгондо Т-зона деп коебуз. Бул пешенеси, мурундун үстү жана ээк тарабы. Ушул Т-зона моундай караганда Т болуп турат, моундай караганда дагы Т болуп турат. Ушундай Т-зоналары майлуу болот, анан бул жактары кургак болот. Көбүнчөсү бул теринин ээлери мен терим кандай экендигин дагы түшүнбөйм, кээде эле майланышып калат, кээде эле кургап калат деп калышат. Анан эң бактылуу айымдар бул нормалдуу теринин ээлери, эч кандай деле көйгөй жок, теринин көрүнүшү жакшынакай, өзгөчө деле кам көрүүнү балким талап кылбашы мүмкүн. Анан теринин түрлөрү кандай гана болбосун, ага 4 этаптуу оптималдуу варианты, 4 этаптуу кам көрөбүз. Ар кандай этаптарды сунуштайт, бирок мен оптималдуу вариантын айтып атам, күнүмдүк тиричиликке бизге туура келе турган. Бул оптималдуу варианты теринин ар кандай түрүнө туура келетпи же? Бардык түрлөрүнө тең. Мисалы, кургак терилер ансыз деле билишет, крем коюшум керек экен, бетим кургап атат, тартышып атат деп, андай муктаждык жаралат негизи. Өзгөчө майлуу терилерде көп адашуу болот да. Менин терим өзү деле майланышып атат, анан мен каягына бет май коймок элем, андан 5 метр майланышып кетет да депчи. Бирок эгерде майлуу тери кам көрбөй турган болсо, анда баягы майга чаң жакшы жабышат эмеспи? Ошентип эле анан бозомтук түс тартып, баткакка окшоп, көрүнүшү начарлап, ушундай бир көйгөйлөр болуп калат да. Андан сырткары безеткилер дагы болушу мүмкүн, кам көрүүнүн жоктугунан улам. Ал 4 этаптуу анда практика жүзүндө көргөзүп берелик, кандай. Эң биринчи биз терини сөзсүз түрдө тазалап алышыбыз керек. Көбүнчөсү ушул нерсеге анча маани бербей калган учурлар болот. Тазалоо 2 маал жүргүзүлөт, эртең менен жана кечиндеси. Кечиндеси тазалаганда бул түшүнүктүү. Күнүмдүк макияжыбыз бар, көчөдө жүрүп чаң жабышат беттин терисине. Анан мындай караганда байкалбашы мүмкүн, бирок микроскоп менен караганда ал аябай эле байкалып көрүнөт да. Анан бир нерседен жаңылышып калышы мүмкүн. Мен эми түнү уктадым, эч жака барбадым, эртең менен жөн эле суу менен жууп койсом болот да депчи. Анткени менен биз түнү менен уктап атканыбызда бөлүп чыгаруу процесстери тери аркылуу дагы жүрөт. Ошол себептен эртең менен ойгонгондо дагы терини сөзсүз түрдө тазалап алышыбыз керек. Анан тазалап атканда самын менен жууганга болбойт. Көпчүлүк айымдар бул нерсени биле беришпейт экен. Себеби самын теринин нымдуулугун, өзүнүн коргонуу функциясын төмөндөтүп, териге зыян алып келет.
анан бырыш түшүнүн, картайышынын эртелеткенге шарт түзүп коет да, самынча. Ошондуктан атайын гелдер менен жуубуз. Булар жумшак тазалап берет терини. Сөзсүз түрдө терини жуурдун алдында колубузду тазалап алышыбыз керек. Таза кол менен кармашыбыз керек. Көчөдөн келип эле анан кир колубуз менен эле бетти жууп киргенге болбойт. Колду тазалап алып туруп, андан кийин гана Бул сиз колубуз менен бетибизди кармайбыз. Бул антибактериальный гель менен эле тазалап атам, шартка байланыштуу. Үй шартында жөн эле тазалап жууп алабыз. Терини тазалап атканда атайын гельдер бар, анан тоник бар. Бул каражат гель тоник 2 в 1 деген дагы каражат бар. Ичинде гели дагы, тониги дагы камтылган. Биз азыр шартка байланыштуу жуубастан арчып көргөзүп атабыз. Студиянын шартына байланыштуу. Ал эми эгерде биз үй шартында жасай турган болсок, анда сиз азыр гель тоник менен арчып тазалап атасыз. Терини тазалап атабыз. Тазалаганда теринин массажный линиялары болот. Мына ошол массажный линияларын сакташыбыз керек. Бул ээктен тарта кулакты көздөй. Мурундан тарта кулакты көздөй, пешенени эки тарапка. Ушундай кылып сүрүп алышыбыз керек. Мадина, сиз бери карап эле түзүп отурсаңыз. Бул жакты карап алып. Анан териде мүмкүн болушунча жеңил кыймылдар болуш керек. Нары бери чойгулап, сүргүлөп, ышкалап, ушинтиштин кереги жок. Тери жок, тери аябай жумшак, назик болот. Ошондуктан мүмкүн болушунча аяр мамиле кылганга аракет кылышыбыз керек. Анан албетте моюнду дагы кошуп тазалап, кошуп кам көрөбүз. Анткени дегенде беттин териси бул моюн эттен башталат да. Моюн этине дагы эрте бырыш түшөт. Ошондой эле бул жагын дагы. Биз азыр биринчи, экинчи этапты чогуу жасап атабыз. Тазалоо этабын жасап атабыз. Анан териге кам көрүп атканда аялдар 3 категорияга бөлүнөт деп дагы айтсам болот. Кээ бир аялдар только косметологко гана барганды туура көрүшөт. Мен только косметологко гана барышым керек, ошол аркылуу гана кам көрүшүм керек деп. Кээ бир аялдар күнүмдүк кам көрүүгө жакшы маани беришет. Ушул азыркы түшүндүрүп аткан кам көрүүгө. Ал эми кээ бир аялдар болсо баягы табиаттын табигый гана маскаларды коюшум керек, анан өзүм гана маска жасап, ошол аркылуу гана кам көрөмүн дешет. Бул жерде мен айтат элем, үчөө бири-бирин исключать этпейт да. Үчөө бири-бирин толуктап тура турган процедуралар. Ошондуктан эгер бирин жасасак, экинчисин таштап койбой эле чогуу алып кете беришибиз керек. Болгону күнүмдүк уход сиздин косметологко барууңузду азайтат. Соответственно, каражаттарыңызды үнөмдөйт да. Эми азыр экинчи этапты жасап атабыз, бул сыворотка. Ага чейин бир суроо берейин сизге. Макияжды эмне менен тазалайбыз? Боёкту, көздүн боекторун. Эң сонун суроо. Мен азыр могул этапты бүтүп алайын дагы, анан ошону айтып өтөйүн. Себеби азыр биз жасап аткан этап бул активатор деп коет. Активатор бул бет майлардын таасирин күчөтүүчү каражат. Мындайча айтканда, биз коюп аткан бет майларды теринин тереңирээк катмарларына сиңип иштешине жардам берет. Анткени бет майлар териге канчалык тереңирээк сиңип иштеген болсо, ал ошончолук өзүнүн жакшы таасирин берет. Тери өзү бир нече катмарлардан турат: эпидермис, дерма, подкожно-жировая клетчатка деген сыяктуу. Бет майды ушул активатор өзүнүн формуласы аркылуу тереңирээк сиңишине жардам берет. Бул экинчи этап болду. Үчүнчү этап бул көздүн айланасына кам көрүү. Көздүн айланасына кам көрүү, көздүн айланасындагы тери могул жердеги беттин терисине караганда 4 эсеге жука болот. Анан аябагандай назик, анан бул жерде мимика өтө көп. Ыйлайбызбы, күлөбүзбү, сүйүнөбүзбү, күнгө чыгабызбы, макияж жасап атабызбы, ушул жерге күч келет. Ошондуктан бул жерге өзүнчө кам көрөбүз. Кээ бир бет майлар моундай шарик түстүү болот. Эгер шарик түстүү болсо, аны жөн гана айландырып массаж кылып коюу жетиштүү. Эгерде сыга турган бет майлар болсо, анда бир аз сыгып алып туруп эле мондой манжанын учу менен чапкылап коюбуз. Шариги жок болсо. Жөн гана манжанын учу менен жеңил чапкылап коюп коебуз. Бул жерде сүргүлөбөйбүз ары бери кылыпчы. Анан мына костный каркас деп коебуз, могу сөөкчөгө жакын коебуз. Себеби өтө жакын коюп алса, көздүн ичине кирип кетип, ачышып, жагымсыз бир таасир калтырышы мүмкүн да.
экинчиден бул массаж дагы болуп калат. Көздүн айланасына массаж дагы болуп калат. А шариги бар моундай кремдерди холодильникке салып койсо дагы жакшы, анткени учундагы темир муздап бул жердеги кан айланууну жакшыртып, микроциркуляцияны жакшыртып, жакшы таасирин берет. Бул жагынан дагы бир ок менен эки коен атабыз дегендей да. Анан ушул 3-чү этап болду. 4-чү этап бул базалык кам көрүү дейбиз. Күндүзгү крем, түнкү крем коебуз. Көбүнчөсү ойлоп калышат, баягы эмне үчүн 2 крем, бир эле кремди алып күндүзү түнү кое берсек болбойбу деген, маркетинговый ходпу бул деген ойлор болуп калат да. Негизинен алганда күндүзгү бет майдын аткара турган кызматы бул терини нымдаштырып турат жана коргоп турат. Ал эми түнкү бет майдын кызматы териге азык берет жана калыбына келтирет. Экөө эки башка кызматты аткаргандыктан эки башка бет майларды коебуз. Анан текстурасын алып караганда деле күндүзгү бет майга караганда түнкү бет май коюураак болот. Териге азык бергенге ылайыкташат. Күндүзгү бет май кандай кызмат аткарат, ал эми түнкү бет май кандай кызмат аткарат? Күндүзгү бет май терини нымдаштырып турат жана коргойт. Коргойт дегенде эми чаңдан, шамалдан, SPF деген көрсөткүчү болсо, анда күндүн нурунан дагы коргойт. Ал эми түнкү бет май териге азык берет жана калыбына келтирет. Бет майды коюп атканда дагы манжанын учтары менен эле кулак жака тартып коюп коебуз. Анан байкасаңыз, курактык өзгөрүүлөрдө кулакка дагы буруш түшкөн учур кездешип калат. Ошондуктан кулак тарапка чейин мондой кылып тартып, анан мондой кулакты дагы аркага тартып, өйдө ылдый кылып, ушундай массаж кылып койсо болот. Жакшы болот, Анан күндүзгү кремди коюп алгандан кийин, өзүңүз эгер макияж жасай турган болсоңуз, анда кадимки эле макияжды жасап кете берсе болот. Макияж жасап атканда аялдардан көбүнчөсү угуп калам да, тональный крем сиңбей атат, макияж койсом жакшы болбой атат дейт. Ошондуктан макияж коердон мурда сиздин күнүмдүк кам көрүүңүз кандай? Ушуга маани бериш керек да. Себеби кам көрүлгөн териге макияж аябагандай жакшы отурат, аябай жакшы сиңип кетет. Мына ушундай кам көрүү болду. Ушул кам көрүүгө азыр мен сүйлөп түшүндүрүп берип аткан үчүн бир аз көбүрөөк убакыт талап кылынды. Эгер үй шартында өзүбүз жасай турган болсок, анда 2 минута эрте менен 2 минута кечинде убакыт кетет. Ошондуктан мен мынтип сыланып сыйпанып отурганга убактым жок да, менин ишим көп да, менин тиричилигим көп да деген айымдар болгону 24 сааттын ичинде 4 эле минута өзүңүздүн жаштыгыңыз, сулуулугуңуз үчүн убакыт бөлөсүз да. Азыр вот териде өзүңүздөр байкагандай сияние пайда болду, нурдана түштү тери, нурдана түштү, нымдуулугу жогорулады. Бул бир эле жолу койгондогу жыйынтык. Рахмат, Мадина. Рахмат сага, Мадина. Анда эмесе көрүүчүбүздөн суроо бар экен, жаш куракка жараша бетке кантип крем тандайбыз, анын да кам көрүүсү кандай болот дейт. Негизи теридеги курактык өзгөрүүлөр 20 жаштан эле башталат. Болгону ал дароо биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Акырындап ал мезгилде биз маани бербейбиз, анча деле көңүл бурбайбыз. Анан ал жашоодо бардык нерсе баягы топтолуучу эффектке ээ да, топтолуучу таасирге. Курактык өзгөрүүлөр дагы ошентип топтолуп отуруп, анан кийин бир күнү байкалган бырышка айланып калат. Анан ошондо аялдар чуркап башташат да, шашып, кандай кылсам, эмне кылсам депчи. Ошондуктан курактык өзгөрүүгө канчалык эрте кам көрүп баштасаңыз, ошончолук терини жакшы абалда алып каласыз. Анан кам көрүүчү каражаттарды тандап атканда жаш курактан дагы өзгөчө нерсе бул териңиз азыркы учурда кандай абалда. Кайсыл көйгөйдү чечиш керек, ушуга карап тандаш керек да. Көпчүлүгү куракты гана эң негизги маселе катары алып, мен 40 жаштамын, мага кайсы туура келет, же мен 35 жаштамын, мага кайсы туура келет дешет да. Жаш курак анча өзгөчөлүккө ээ эмес. Азыркы учурда териде кандай көйгөй болуп атат, кандай таасирди күтүп атасыз, кандай көйгөйдү чечиш керек, ушуга карап туруп анан тандап алабыз бет майларды. Мисалы бұрыш кетіріш керекпе, же терини агартыш керекпе, же лифтинг деп коет го, подтяжка кылып тартыштырып коюш керекпи терини, же тери аябай сезгенчээк болуп атабы, же баягы кызыл кан тамырчалар чыгып купероз болуп калдыбы. Мына ушуларга карап туруп, көйгөйгө карап тандап алыш керек да бет майларды.
Рахмат. Андан кийинки сурообуз көрүүчүбүздүн төрөттөн кийинки бетке кантип кам көрөбүз дейт. Негизи териге кам көрүү бул төрөткө чейинки, төрөттөн кийинки болуп бөлүнбөйт. Кайсы кандай мезгилде болсо деле бирдей кам көрүү болот. Болгону бизде ушундай бир тастыкталбаган эч кандай далили жок, мындай божомол эле сөз бар. Боюнда барда бетке эч нерсе койбош керек дегенчи. Бул туура эмес эле нерсе негизичи. Себеби биздин ал мезгилде жасабай турган процедуралар болот ооба. Мисалы тереңирээк пилинг жасаганга мүмкүн эмес ал мезгилдерде. Ретинол деп бырыштарды жазган активный компоненттери бар каражаттарды колдонгонго мүмкүн эмес ал мезгилде. Косметологдор өздөрү дагы бул жөнүндө айтышат. Күнүмдүк кам көрүү жасала берет. Анын эч кандай коркунучу жок. Боюнда бар мезгилде жакшы кам көрө турган болсо, баягы гормоналдык өзгөрүүлөрдөн улам териде пайда боло турган көйгөйлөр болбой калат. Так түшпөй калышы мүмкүн, териде жакшы кам көрүлгөн болот. Ошондуктан ошол эле кам көрүүнү улай беребиз. Эгерде боюнда бар мезгилде так түшкөн болсо, анда тактарды кетирүүчү, агартуучу каражаттар менен эле азыркы көргөзүлгөндөй кам көрөбүз. Рахмат. Эми айтсаңыз, жай айында кантип кам көрөбүз? Азыркы учурда. Жай айында көбүнчөсү текстурасы жеңил болгон кремдерди тандайбыз, териге тез сиңип кете турган. Анан экинчиден сөзсүз түрдө негизи бардык эле мезгилде коргонуш керек. Бирок бизде ушундай түшүнүк калыптанып калды. Жай мезгилде гана SPF кремдерди издеп баштайбыз да. SPF коргоо фильтрлери бар кремдерди. Ошондой коргонуучу кремдерди сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. Анткени дегенде күндүн нурунун ультрафиолет зыяндуу нурлары ал териге сиңгенде жөн карартып гана тим болбостон клеткаларды бузуп, фотостарение деп коет, фото картаюуга дагы алып келет да. Ошондуктан баягы климат ысык болгон жерлерде аял киши эртерээк картайып кетет. Күндөн коргоочу кремдерди сөзсүз түрдө колдонушубуз керек. SPF деген бул Sun Protection Filter дегенди түшүндүрөт. Күндөн коргоочу фильтр бар дегенде. Анан анын цифра менен көрсөткүчтөрү болот. SPF 10, SPF 20, SPF 50 деген эң жогорку көрсөткүч бул SPF 50. SPF 50-нү кайсы учурда колдонот? Ал эми SPF 15, 20 дегендердин кайсы учурда? Экөөнү бир колдонуштун зарылчылыгы жок. Эгер SPF 50 колдонуп аткан болсо, ошол өзү жетиштүү. SPF 50-нү күндүзгү кремден кийин жука гана катмар менен коюп коет. Рахмат. Андан кийинки сурообуз дагы көрүүчүбүздөн. Мен 18 жаштамын, бирок мага эрте бырыш түштү. Бул эмнеден дейт? 18 жашта бырыш түшүп калган болсо, демек бул кызыбыздын териси кургак болушу мүмкүн. Себеби кургак терилерге эрте бырыш түшөт. Теринин нымдуулугун жогорулата турган азыркы комплексный кам көрүүнү жасаш керек. Анан ушундай суроолор болуп калат, канча жаштан баштап кам көрүш керек дегенчи. Бул теринин өзгөчөлүгүнө жараша. Биздин өспүрүм балдарыбызда, кыздарыбызда көбүнчөсү безеткилер чыккан учур болуп калат. Анан ошондой учурда дагы биздин энелер көңүл бурбастан, эми сен азыр бойдоксуң, анан кичине чоңойсоң өтүп кетет деп көңүл бурбай коюшат. Негизи ошол мезгилде безеткилерди жок кыла турган, теринин майлуулугун контроль кыла турган ухутту ошол мезгилде эле башташ керек. Кам көрүүнү 14 жаштагы, 13 жаштагы, 15 жаштагы ал нерсеге карабастан туруп. Эгерде тери нормалдуу болсо, 16-17 жаштан баштап жөнөкөй эле каражаттар менен кам көрүп баштаса болот. Себеби жаш өспүрүмдөргө, жаш кыздарыбызга арналган кам көрүүнүн курамдары аябай жөнөкөй болот. Жөн гана терини жумшартып, нымдуулугун көтөрмөлөп туруучу эле заттар кошулат да. Демек, жаш куракка карабай эле кам көрүп башташыбыз керек, э? Ооба. Рахмат. Андан кийинки суроо, жашым 60-та, бетим аябай кургак, кээде тональный крем койсом сиңбей калат. Эмне кылам дейт? Эми баягы жаш өткөн сайын теринин кургагандыгы көбөйө берет ал. Мисалы 30 жашыбызда бир аз кургап баштаган болсо, 40 жашта андан дагы көп кургап баштайт, 50 жашта андан дагы көп кургап баштайт. Ошондуктан теринин нымдуулугу комплексный кам көргөндө ал көтөрүлөт. Азыр эле биз практика жүзүндө байкабадыкпы, теринин нымдуулугу көтөрүлгөндүктөн мындай суу ичкендей боло түштү да. Ошондой кам көрүү болуш керек. Анан тональный крем сиңбей атат дегенде бунун эки себеби болот. Биринчиси ошол нымдуулуктун азайышы, ага кошумча кам көрүү, негизги кам көрүүдөн сырткары нымдаштыруучу маскаларды кошумча колдонсо болот. Буну сиз үй шартында жасашыңыз мүмкүн, же болбосо
даяр масканы алып колдонушуңуз мүмкүн. Анан экинчиси бул териде өлгөн клеткалар көбөйөт да, буну ороговевшие клетки деп айтат. Тери алмашуусу жайлап, анан өлгөн клеткалар сырткы катмарда кирпич сыяктуу бири-бирине тизилип калыңдай берет. Анан ошолордун көбөйүп кеткенинен улам бет майлар сиңиши кыйындап, тональный крем дагы сиңиши кыйындап калат да. Ошол учурда жөнөкөй пилингтерди жасап турсак болот. Пилинг маселесине келгенде, активдүү пилингтерди күн ысык мезгилде жасабайбыз. Болбойт, Болбойт. Активдүү пилингтер октябрь, ноябрь айларынан баштап февраль айларына чейин гана жасалат күн суук мезгилде. Ал эми бул сыяктуу жумшак пилингтер жыл мезгили бою колдонула берет. Колдонула берет, эч зыяны жок. Зыяны жок. Кечиндеси гана коебуз. Күндүзү чыкканда SPF өлүү кремдерди коюп алып чыгабыз. Пилинг бул баягы мурун биз скрабты колдончубуз да. Скраб менен пилингдин экөөнүн аткара турган кызматы бир. Эмнеси менен айырмаланат? Экөө текстурасы менен айырмаланат. Скраб баягы кумга окшош бүртүкчө болгондуктан өзгөчө жука териге, кургак териге, анан ушундай курактык териге оор келиши мүмкүн да. Мисалы мен өзүм терим аябагандай кургак, анан жука. Мен скраб койгондо кадимкидей ачышканын байкаймын да. Ошондуктан пилинг жумшак тазалап берет. Айырмасы ошодо, экөө бир эле функцияны аткарат. Ошондуктан пилинг чыккандан бери мен пилинг менен эле тазалап калдым да, жумасына бир жолу. Болгону мурда үй шартында биз пилинг жасай албайт болчубуз. Андай мүмкүнчүлүк жок болчу да. Азыр илим аябай жакшы өнүктү, косметология дагы өнүгүп атат. Ошондуктан үй шартында жасай турган пилингтер дагы бар. Рахмат. Кийинки сурообуз көрүүчүбүздөн аябай суранып атат. Ушул суроону берип коюңузчу деп. Саламатсыздарбы? Менин бетим күйгөн, кантип агартам? Кандай крем алам? Бетиме бырыш да көбөйүп кетти дейт. Эмнеден күйгөн экенин такташ керек. Күндөн күйгөн го? Эгерде күндөн күйгөн болсо, терини агартып, тактарды кетирүүчү каражаттар менен колдонсо, бул өзүнүн результатын берет. Негизи менин деле эксперт болуп калышыма ушул нерсе себеп болгонда, кайсыл бир убакта мен дагы териге туура кам көрүүнү билген жокмун, күндөн коргонуш керек экендигин билген жокмун. Анан ошондон улам бетиме гиперпигментация түшүп кетти. Теримдин бардыгы так болчу, анан күпкүрөң так болчу да. Анан аябай кургак болгондуктан 25 жашымда өтө жукарып бырыштар көбөйүп кеткен болчу. Анан ушул маселени мен издей баштадым, каражаттарды кантип колдонушту билбейт элем, кантип тандашты билбейт элем. Анан ошону изилдеп, ошондон эксперттикке келип калдым да. Анан азыр эми өзүм сыяктуу жөнөкөй айымдарга кеңештерди берип атам. Кантип байланышам дейт, номеруңузду айтып коесузбу? 779 менен 37 53 73. Анан Инстаграмдан дагы Гүлзина Мамытова деп издесе таба калат. Рахмат. Болгону так кетирүүдө биз бир нерсени эске алышыбыз керек. Бет майларды коюп эле анан бир 10 күндө так кете калса, бир айда так кете калса деп күтөбүз да. Бул оңой менен кете турган көйгөй эмес. 1 жылда кетиши мүмкүн, 2 жылда кетиши мүмкүн. Көйгөйдүн канчалык экендигине байланыштуу. Ошон үчүн сабырдуулук менен өзүбүзгө кам көрүшүбүз керек. Рахмат. Акыркы суроо, убактыбыз да бүтүп баратат. Глицерин сүйкөнүнүн пайдасы барбы дейт? Глицерин сизге убактылуу пайдасын бериши мүмкүн, бирок узак убакытка пайдасын бере албай калат. Убактылуу терини жумшартып, нымдуулугун көтөрүп, бирок узак убакытка пайда бериши кыйыныраак да. Анан макияж өчүрүү боюнча суроо бердиңиз эле, ошого жооп бербей кеттим. Макияж өчүрүүдө да дыкаттык менен өчүрбөсөк, ары бери сүргүлөп атып, беттеги бырыштарды көбөйтүп алышыбыз мүмкүн да. Мен макияж өчүрүүдө эң жакшы көргөн каражатым бул гидрофильный. Көздөгү боекторду, бул көздүн тегерегиндеги, беттеги бардык эле боекторду өчүргөнгө жардам берет. Анан сууга туруктуу макияжды да аябай жакшы өчүрөт да. Өзгөчө баягы ырчылар, блогерлер көп макияж жасат, оор макияж жасашат, телевиденияга чыккан адамдар да. Ошол макияжды өтө жеңил тазалап берет, таза тазалап берет, пораларды толтурбайт. Ошон үчүн гидрофильное масло мындай жакшы жардамчы боло алат да макияж өчүрүүдө. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна чыгып баратат. Гүлзина айым атайын убакыт бөлүп, биздин студияга келип, элге кеңеш берип, айымдарга кеңеш бергениңизге сизге терең ыраазычылык, сизге бекем ден соолук, иштериңизге ийгилик. Анда эмесе сизге эркин микрофон. Рахмат. Урматтуу айымдар, өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, өзүңүздөрдү күтүңүздөр, караңыздар. Биз адам баласы ушундай экенбиз, буюмду аябай баалайт экенбиз, ал эми адамды анча баалабай калат экенбиз да. Мисалы, эч бир адамды көрө элекмин, баары бир деле эскерет да деп үйүн карабай таштап койгон.
Бирок ушундай аялдарды көрүп жүрөм, баары бир деле картаям да, баары бир деле бырыштышат да деп бетине эч кандай кам көрбөй койгон аялдарды көрүп жүрөм да. Ошондуктан сиз кайталангыс айымсыз, сиздей айым бул дүйнөдө бир гана жаралган. Ошондуктан сиздин өзүңүзгө сырттан келип эч ким кам көрүп бербейт. Өзүңүздү өзүңүз баалап, барктап, сүйүп, кам көрүңүз. Буга каражат дагы табылат, убакыт дагы табылат. Өзүңүздүн көңүлүңүз көтөрүлүп, бактылуу сезүүгө түздөн түз мүмкүнчүлүк аласыз. Өзүңүздөрдү сүйүңүздөр, бактылуу болуңуздар. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер Пульс ден соолук программасын түз эфирде көрдүңүздөр. Кайрадан эфир аркылуу жолукканга чейин сак саламатта калыңыздар.